Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге көпчүлүктүн купулуна толгон Безумный Макс тасмасын толук түшүндүрүп бере турган Furiosa тасмасын кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасма адаттагыдай эле жер жүзүндө апаат болуп, жер бетин кургакчылык каптап, чөп өспөй калган заманды көрөбүз. Бирок ошол какыраган чөлдүү талаалардын арасында кандайдыр бир күч менен сакталып калган жашыл шалбаалуу жер бар болчу. Ошол жактагы кичинекей Furiosa деген кыз бадалдагы мөмө жемиштерди терип жатып эле кимдир бирөөлөрдүн үндөрүн угуп калат. Жакындап барып караса, талаа кезип жүргөн мотоциклчендер ушул жашыл шалбаалуу оазисти таап келип алышкан болот. Анда Furiosa дароо эле ошол мотоциклдердин күйүүчү май өткөн түтүктөрүн кесе баштап, бирок тилекке каршы аларга өзү кармалып калат. Кармалып калганына карабай ышкырыгы менен ышкырып башкаларга белги бергенге жетишип, белгини укканда оазистин ортосунда жайгашкан шаарчадагы аялдар чуркап келе башташып, Furiosаны алып кетип калган мотоциклчендердин аркасынан чуркап жөнөшөт. Сыягы бул жерде жалангана аялдар жашашабы айтор. Атка минген эки аял мотоциклчендердин бирине кууп жетип келип, аны ошол жерден эле өлтүрүп токтотуп калганга мүмкүн болот. Анда биринчи аял экинчисине: сен алардын артынан сөзсүз түрдө кууп жетишиң керек. Бул биздин жашыл шалбаалуу оазисибизди эч ким билбегендей болсун деп, куралды берип эле мотоцикл менен жөнөтүп жиберди. Ошентип ал аял алдыда качып жок болгон эки мотоциклчендин артынан кууп жүрүп отуруп, талаа кезип арадан бир канча күн өтүп, акыры ал Furiosаны уурдап кеткен эки адамга жетип деле калды. Көрсө бул аял Furiosанын апасы болуп чыгып, ал ошол жерден эле эки адамдын бирин атып түшүрүп, бирок экинчисин атканга жетишпей калат. Мотоциклчен адам өздөрүнүн шаарчасына да жетип калгандыктан Furiosаны алып тез эле шаарчага кирип кетти. Furiosаны уурдап келген адам дароо эле баардыгына кыйкыра баштап: мен бул кызды оазистен уурдап келдим. Ал жапжашыл болгон жерде бүт баардыгы бар экен. Суусу мол болгондуктан өсүмдүктөр укмуштуудай өсүп, тамак-аш дагы ал жакта кенен экен. Мени башчы Дементуска алып баргыла. Мен кызды Дементуска гана берем жана бар билгенимди да Дементуска гана айтам деп, андан ары эле башчы Дементуска жөнөй баштады. Бирок өзү кичинекей болсо дагы башка элдер оазисти таап албашы керек экендигин, эгер таап алышса ал жашыл жерди бир заматта какыраган чөлгө айландаарын түшүнгөн Furiosa эптеп бир айласын таап эле мотоциклден кулап, аны уурдап келе жаткан адамды катуу майып кылып коет. Дароо эле башкалар кызды Дементуска алып барышып, Дементустун кеңешмесинде отургандар болсо кыздын тиштерин карашып, сыягы бул кызга бардык азык-түлүктөрү жетиштүү болуп чоңоюп өскөн окшойт деп божомолдошот. Анда Дементус дароо эле Furiosага суроолорун сала баштап, бирок Furiosa такыр унчукпай эч нерсеге жооп бербей койду. Анда Дементус кызды уурдап келген адамды алдыртып, андан сурайын десе анын мойну сынып калгандыктан, ал бир мүнөткө жетпей эле ошол жерден көз жумуп калат. Эми Дементус жашыл шалбаалуу оазиске бара турган жолду бир гана ушул кыз билерин түшүнүп, кызды алдоону чечип, ага жакшылап кам көрдүрө баштайт. Кызды жуунтуп тарантып жаткан адамдар андан шабдаалыны таап алышып, узак жылдардан бери көрбөгөн шабдаалыны жанталашып жей башташат. Ал эми шаарды алыстан аңдып турган Furiosанын апасы алыстан чоң кумдуу бороондун каптап келе жатканын көрөт да, бүгүн түнү мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып, кызы Furiosаны куткармакчы болуп калат. Биланышыңыз. Түндө жанагы аял бир-эки кароолчуну билдирбей өлтүрүп, Furiosанын алачыгын таап кирип барат да аны куткарып кетет. Мындай ишти дароо сезип калган Дементус бүткүл адамдар менен иттерин ээрчитип алып, кыздын изин кууп жөнөшөт. Алыска кача албаарын түшүнгөн Furiosанын апасы болсо бир жарчаларга келип, Furiosаны мотоциклге отургузуп, колуна шабдаалынын данегин карматып: сен мага артка такыр кайрылбагын, сен сөзсүз түрдө оазиске жетишиң керек жана бул данекти отургузушуң керек. Болушунча тездик менен кач деп айтып жөнөтүп жиберет да, өзү болсо арттан кууп келген куугунчуларды бир аз убакытка болсо да токтотконго аракетин кылат. Ал эми алыстап кетип бара жаткан Furiosa болсо улам сайын артын карап апасын таштап кете албай, бир кезде кайра эле артка кайрылып кайтып келгенин көрөбүз. Бул кезде Дементус Furiosанын апасын катуу кыйноого ала баштаган болчу. Анда Furiosa эч нерсеге карабай эле апасынын жанына чуркап келип, Дементус болсо аны дароо эле кармап алат да: эгер сен бизди оазиске бара турчу жолду көрсөтүп бара турган болсоң, анда апаңды сактап каласың, анын кыйноолору дароо токтойт деп айтат. Бирок Furiosa дагы анын апасы дагы канчалык кыйналбасын оазиске бара турчу жолду айтып бербей, акыры Furiosанын көз алдында апасы көз жумат. Ошентип Дементус Furiosаны капаска камап, кайда барбасын аны өзү менен кошо алып жүрдү. Анан да Дементус ага баш ийбегендерди дароо өлтүрүп жок кылып, бирок канча убакыт өтсө дагы ушул Furiosаны такыр сүйлөтө албай койду. Ал эми Дементустун керебени болсо тынымсыз күн санап талаа кезип жүргөндүктөн Furiosa үйдөн такыр эле алыстап адашып кетпейин деп
жанындагы абышканын аппаратын түнкүсүн билдирбей алып, асмандагы жылдыздарды карап эле үйүнө адашпай баруучу жолду колуна чыя баштайт. Ошентип дагы бир канча күн жол жүргөн Дементустун аскерлери күндөрдүн биринде эле асманга атылган белгини байкап калышат. Дароо эле өзү баш болуп ошол жака жетип барышса, дене башын акка боеп алган жалгыз адам турган болот. Анда Дементус дароо эле өзүнүн сурактарын кое баштап, ал адамдын Цитадель деген шаарчадан келе жаткандыгын түшүнүп, жана ошол шаарчада суу тамак аш дагы бар экендиги жөнүндө билип калат. Ошентип ал адамга жолду көрсөт деп кыйнашып, Цитадель шаарчасындагы таап келип калышат. Көрсө бул шаар 3 чоң аскадан турган шаар болуп, качандыр бир кездерде жер алдынан суу сордуруучу станция болгон байтор. Азыркы күнгө чейин суу сордуруп күн көрүшөт экен. Бирок жөнөкөй элдер жер алдында эптеп күн көрүшүп, ал эми бийлиги болсо өздөрүн укмуштуудай коргоп алган болот. Анда жер жайнаган аскерлерин алып келген Дементус микрофону менен Цитадельдин бийлигине кыйкырып эле: "Силер өз эркиңер менен мага багынып шаарды өткөрүп беришиңер керек. Антпесе мен аскерлерим менен силерди оңой эле басып алам" деп айтып, аңгыча болбой асканын боорундагы үңкүрдүн оозунан шаар башчысы Өлбөс Жо жана анын адамдары чыга келишет. Анда Өлбөс Жо Дементуска: "Сен менин могу тизилип турган аскерлеримен каалаганыңды танда" деп айтат. Дементус түшүнбөй Өлбөс Жонун бир жоокерин тандап, ал жоокери болсо эч ойлонбостон эле бийиктиктен секирип, өзү менен кошо Дементустун бир канча аскерлерин бир эле көз ирмемде жардырып жиберет. Анда Өлбөс Жонун аскерлери Өлбөс Жого ушунчалык берилип кызмат кылган аскерлер экенин көргөн Дементус оозун ачып эле эмне дээрин билбей турса Цитадель бийлиги чабуулду баштап жиберет. Салгылаш болуп жатканда Фуриосанын арабасындагы жогору көтөрүп кеткенге аракет кылышып, андан качканга аракет кылып жаткан Фуриосаны жер алдындагы адамдар дагы сүйрөп кеткенге аракет кылышат. Бирок Дементус кызды эч кимге бербей кайра эле өзү менен алып кетип, дагы бир канча күн жол жүрүп Күйүүчү Май шаарчасына жакындап келишет. Көрсө бул шаарчадан нефт чыккандыктан Күйүүчү Май шаарчасы менен Цитадель шаарчасы бири-бирине кызматташышат экен. Бул шаарча Цитадельге ар дайым күйүүчү майларды жеткирип туруп, ал эми Цитадель шаарчасы болсо бул шаарчага азык-түлүктөрдү берип турчу. Ошондо Дементуска бир идея келип, Күйүүчү Май шаарчасынан чыгып Цитадельге кетип бара жаткан кербенди басып калышат. Аларды жок кылгандан кийин Дементус өз адамдарын Цитадель адамдарына окшотуп акка боеп, Күйүүчү Май ташуучу унааны айдатып эле кайрадан артка жөнөшөт. Ал эми Күйүүчү Май шаарчасынын чебинде турган адамдар жанагы кеткен чоң унаанын кайтып келе жатканын көрүшүп, аны болсо башка баскынчылар басып алганга аракет кылып жаткандарын байкашат. Кызматташтык үчүн шериктештердин унаасын сактап калалы деп чептин оозун ачышып, бирок чоң унаа чептин ичине кирери менен ал жактан Дементустун адамдары чыга келишип, бир эле заматта чептин оозун ачып жибергенге мүмкүн болду. Ошентип ойлогон ою ишке ашкан Дементус Күйүүчү Май шаарчасын басып алып, анын башчысын Цитадельге алып келгенде, Өлбөс Жо аргасыздан Дементус менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө туура келет. Анда Дементус кармап келген шаар башчысын Өлбөс Жонун маңдайында туруп өлтүрүп: "Эми Күйүүчү Май шаарчасы менин колумда, мени менен кызматташасыңар. Бизге көп-көптөн азык-түлүктөрдү жөнөтүп турасыңар. Эгер макул эмес болсоңор, биз силерге бир да грамм Күйүүчү Май бербейбиз" деп айтат. Анда Өлбөс Жо Дементустун адамдарынын арасынан бир кичинекей кызды байкап калып, "Кызды берсең мен бардык шартка макулмун" деп айтат. Бергиси келбей турса дагы Дементус айласыздан Фуриосаны бергенге аргасыз болуп, дал ушундайча Фуриоса Цитадельдин гаремине кирип калат. Көрсө бул жерде Өлбөс Жонун аялдары өтө көп болуп, бирок мутациядан улам төрөлгөн балдардын баардыгы эле ырайлары суук, майып болуп же бат эле өлүп калчу экен. Бул жердеги аялдарга 3 жолу төрөгөнгө уруксат берилет. Эгер үчөөндө тең балдары жараксыз болуп калса, анда ал аялдардын андан аркы жашоосу өтө эле кыйын болот. Ошол жердеги Өлбөс Жонун бир баласы Фуриосаны карап, анын чачтарына эмнегедир өтө кызыгат. Анда айлакер Фуриоса дагы бир нерсени ойлонуштуруп, күндөрдүн биринде Өлбөс Жонун баласы аны бөлмөдөн чыгарып кетип, анын чачтарын кармалап карап жатканда эле Фуриоса чуркап качып кетип, Жонун баласы болсо Фуриосанын чачын кармаган бойдон калып калат. Көрсө Фуриоса буга чейин эле чачын кыркып эч билинбегидей кылып жаза коюптур. Үңкүр бойлоп качкан Фуриоса бети башына ылайдан шыбап, эч кимге билинбей жашынып кеткенге мүмкүн болот. Ошентип арадан жылдар өтүп, Фуриоса өзүнүн айлакерлиги менен Цитадельдеги жумушчуларга кошулуп кеткенге мүмкүн болуп, өзүн эркек бала катары көрсөтүп эле жүк чыгаруу, жүк түшүрүү иштеринде иштеп жүрдү. Анын тайманбастыгын жана шыктуулугун байкаган башчылар аны унаа тетиктерин жасаган механиктерге кошуп коюшат. Бирок Фуриоса өзүнүн кыз экенин билдирип койбоюн деп такыр эле сүйлөчү эмес. Ошентип арадан дагы бир канчалаган жылдар өтүп, бул кезде Фуриоса дагы эле билинбей жумушчуларга кошулуп, Өлбөс Жонун буйругу боюнча атайын чоң унааны жасап жатышкан. Бул унаа өтө эле чоң болуп, ананда кандай гана баскынчылар басканга аракет кылбасын, кайсы тараптан болбосун коргонууга мүмкүнчүлүктөрү көп экен. Унаа дээрлик бүтүп, аны Джек деген адам башкармакчы болот. Бул адам жолдун жоокери жана өтө кыйын унаа башкаруучулардын бири болчу. Ушундай нерселерден кийин эми гана мүмкүнчүлүк келгенин түшүнгөн Фуриоса ушул унаага бекинип качып чыгып, үйдү көздөй сапар тартууну чечет. Ошентип Джек Күйүүчү Май
шаарчасына күйүүчү май жүктөп келүү үчүн жөнөп бара жатканда кайрадан эле баскынчылар чыга келип кол сала башташты. Джектин командасы алардан болушунча коргонуп, бирок унаанын алдындагы бир тетиги сынып калгандыктан механик ошону жазуу үчүн алдына түшөт. Күтүлбөгөн жерден механик кулап кетип асылып калып, ошол учурда ал чоң унаанын алдында жашынып жүргөн Фуриосаны көрүп калат. Бирок эч нерсе дегенге жетишпей эле өзү ошондон ары мерт болот. Сынган тетиктен улам унаадагы өз күчүн жогото баштагандыктан сынган тетикти Фуриоса жөндөп, аңгыча болбой унаанын алды жагынан кеткен мөчөлүштүктү дагы Фуриоса оңдоп чыгат. Дал ушул кезде Джек Фуриосанын жайылган чачын көрүп анын кыз экенин түшүнүп, бирок Джектин командасы дээрлик салгылаштан кийин калбай калгандыктан экөө биригип баскынчыларга каршы турууга туура келди. Акыры Фуриоса өзүнүн укмуштуудай жөндөмү менен дээрлик баскынчылардын баардыгын кырып салып, мындай көрүнүшкө Джек дагы таң калат. Бул жерде Джектен башка эч ким калбай калгандыктан Фуриоса Джекти коркутуп андан унааны алып үйүн көздөй качканга аракет кылмакчы болду Айтор. Джекке келип тапанчасын такап, бирок Джек аны оңой эле жерге кулатып коет да андан ары кетип калат. Ошентип бир эле заматта ээн талаа эрмечөлдө калып калган Фуриоса эми кандай кылам деп жатса Джек ага кайтып келип калат. Ошол жерден Джек Фуриосага: "Эгер сен качам деп жаткан болсоң, азыр эч жакка кача албайсың. Мен сенин жөндөмүңдү байкадым. Эгер мага кошулуп жүрсөң, сен дагы 1-2 жылдан мага окшоп унааны жакшы башкарып, анан да күчтүү жолдун жоокерине айланасың. Андан соң гана качсаң туура болот. Ошондо гана жетем деген жагыңа жетесиң" деп айтып, мен сенин кыз экениңди эч кимге билдирбейм дегендей кылып унаасын көздөй басып кетип калат. Ошентип арадан дагы жылдар өтүп, бул кезде Фуриоса менен Джек ар дайым бирге иштешип идеалдуу команда болуп калганын көрөбүз. Бул жолу алар күйүүчү май шаарчасынын карамагындагы ок-дарыларды жасаган жерге келишет. Ал жерден алган мылтыкты Джек Фуриосага берип: "Экөөбүздүн башыбыздан бир далай эле нерсе өттү. Эми сен бир топ эле күчтүү болуп калдың. Жана сен кайда качууну көздөп жатсаң дагы кача турган жагыңа даярсың" дегендей кылат. Андан соң алар кайрадан күйүүчү май шаарчасына келишип, бул кезде күйүүчү май шаарчасын дагы эле Дементус башкарып турган болот. Бирок нефт чыгаруу иштеринен кыйынчылык жарала баштап, элдер дагы көтөрүлүшкө чыгып азык-түлүктөрдү талап, дагы да көбүрөөк азык-түлүктөрдү талап кыла башташат. Анда бул жолу Дементус Джекке: "Жагдайды көрдүңөр да" дегендей кылып, Фуриоса экөөнү күйүүчү майсыз эле цитаделге кайтарып жиберет. Муну укканда өлбөс жоо каартана баштап, Джек менен Фуриосаны кайрадан ок-дары жасаучу жерге жөнөтөт. Сыягы бул жолу өлбөс жоо согушту баштаган калды окшойт. Алдыда боло турган согушту Фуриоса дагы Джек дагы түшүнүп калып, Джек Фуриосадан: "Деги сен кайда качканы жатасың" деп сурайт. Анда Фуриоса Джекке өзүнүн жашыл шалбалуу оазиси жөнүндө айтып берип, бардыгы белгилүү болгондон кийин Джек дагы Фуриосага кошулуп экөө бирге качмакчы болушат. Цитаделден чыккан кербен ок-дарыларга жөнөшүп, бирок бул жолу жашыруун сүйлөшүп коюшкан Фуриоса менен Джек кайра артка кайтууну пландашпай эле ошондон ары оазиске качып кетүүнү көздөп жатышат. Бирок алар ок-дары жасаучу жерге жетип келишкенде Джек ошол жердеги итти көрүп бир нерсе болуп жатканын түшүнүп, бирок бул кезде кеч болуп калган эле. Көрсө Дементус буктурманы уюштуруп арттан тосуп калат. Фуриоса унаасын айдап сыртка качып чыкканга жетишкени менен Джек ичкериде чоң унаасы менен калып калды. Ошентип Джек өз өмүрү үчүн андан ары салгылаша баштап, Фуриоса да болсо качып кетүүгө мүмкүнчүлүк болуп турса дагы, Джекти сүйүп калган Айтор качпастан Джекке жардам берүүнү чечет. Ошол жердеги салгылашта чоң унаа жардан кулап, бирок Фуриоса мотоцикл менен келип Джекти куткарып кетти. Алар тездик менен унаага отуруп андан ары качып жөнөшүп, цитадель менен эми чындап кагылышып согушайын деп калган Дементус болсо, пландын баары бузулгандыгы үчүн кыжыры кайнап, чоң дөңгөлөктүү унаасын айдап алып эле коонго түшөт. Фуриоса менен Джекке тоону айланып өткөнгө туура келип, бирок Дементус өзүнүн чоң дөңгөлөктүү унаасы менен тоону ашып эле өтүп кетет. Ошонун жардамы менен ал качкындарга тез эле жетип барып, кубалашуу учурунда Фуриосанын колу жарадар болуп, ошол жерден эле унаалары менен кошо ала салып кетишти. Каарданган Дементус аларга өзүнүн ким экендигин көрсөтүү үчүн Фуриосаны жанагы жарадар болгон колу менен астырып салат да, Джекти болсо мотоциклдерге сүйрөтүп иттерге талата баштайт. Калган мотоциклчендер болсо тегеренип чаңды уюлгутуп айдашып, Дементус болсо чоң унаанын үстүндө мына мен ушундаймын дегенсип, өзүн өтө эле бир күчтүү сезип көпкө чейин отурат. "Бир кезде мен өзүмдүн ким экенимди көрсөтүп бүттүм" деди Айтор. Бардыгын токтотуп Фуриосаны караса эле, таң калыштуусу Фуриосанын кесилген колу калып өзү жок экен. Көрсө Фуриоса уюлгуган чаңдан көрүнбөй эбак эле качып кетиптир. Ошентип бир канча жолду жүргөн Фуриосанын бир кезде өтө шайы кетип, дээрлик цитаделге жеткени калганда эси ооп жыгылат. Качан ал эсине келгенде жердин алдында экенин билип,
Көрсө цитаделдин алдында жашаган элдер аны сүйрөп кирип кетишиптир. Бул жердеги өлгөн адамдардын эттери курттап, андан да жийиркеничтүүсү адамдар ошол курттар менен тамактанышат экен. Анда Фуриоса ал жактан эптеп качып чыгат да, жогору жактагыларды чакырып эптеп ичине кирип Өлбөс Жоо менен жолугат. Ал Өлбөс Жоого Дементус баардыгын жыйнап, согушту баштоо үчүн А деген делесилерди тузакка түшүрүүнү көздөп жатат деп айтып берип, менде алардын тузагынан кутулуу үчүн план бар. Азыртадан даярдана башташыбыз керек. Мен Дементусту өзүм өлтүрөм, анткени ал менин өмүрүмдөгү бир эмес 2 жакын адамымды өлтүрдү деп айтат. Өлбөс Жоо дагы Фуриосага ишенип, алдыда 40 күндүк чоң согуш башталып, Фуриоса өзүнө жазалма протестти жазап чыкканга да жетишет. Акыры Дементустун аскерлери өтө эле алсызданып калган кезде Фуриоса унаасын айдап Дементустун качып бараткан жерине таап барат. Дементус канчалык айлекерлик кылбасын, акыр түбү Фуриоса аны болбой эле чөлдөн таап алып, Дементусту суусуз калтырып чөлдө сынай баштайт. Дементус баардыгын мойнуна алып, Фуриосага багынып бергени менен Фуриоса аны оңой эле өлтүрүп коюуну каалабады. Ал Дементусту апасы менен жигити Джекке окшоп кыйналып өлүүсүн каалап, аны унаага сүйрөтсөмбү же даракка асып салсамбы деп. Бирок Дементуска таптакыр башка нерсени ойлонот. Сыягы эми Дементус өмүр бою кыйнала тургандай болуп калды окшойт. Ошентип Фуриоса дагы эле цитаделден качуу оюнан баш тарта элек. Ал күндөрдүн биринде гаремдеги кыздарды баягы чоң унаага салып бекитип, адаттагыдай эле күйүүчү май шаарчасына Гербенге жөнөп, бирок андан ары тала кезип качып кетүүнү пландап койгон эле. Фуриоса тасмасы дал ушундай көрүнүштөр менен соңуна чыгып, тасманын андан аркы уландысы биз баарыбыз билген жинди кыял Макс тасмасында көрсөтүлгөн. Кыскача айта кете турган болсок, Макс аттуу каарманыбыз цитаделде колго түшүп калат. Фуриоса өзүнүн планы боюнча жанагы кыздарды алып жолдон чыгып качып жөнөгөндө, аны түшүнүп калган Өлбөс Жоо анын артынан өзү баш болуп кууп жөнөйт. Ошондо бир канча жоокерлер өздөрү менен кошо туткун Максты дагы унаанын астына байлап алышып, узак куугунда көп салгылаштан кийин Макс дагы бошонуп алат. Андан кийин Макс ошол Фуриосага туш болуп, экөө биргеликте Өлбөс Жоодон качып далай салгылашты баштарынан өткөрүшөт. Эгер бул тасманы көрө элек болсоңуз, албетте көрүп коюуну сунуштайм. Дал ушундайча видеобуз соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.